Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эфирде замандаш залкарлар көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз маданиятына жана искусствосуна ополтоодо эмгек сиңирген белгилүү ишмер, залкар инсандардын бири сценарист жана режиссер Геннадий Базаров. Урматтуу Геннадий ага, кош келиңиз биздин студиябызга, биздин көрсөтүүбүзгө. Мына ушу Санат телевидениясында мындайча айтканда сиздин алган багытты улантып десем болот, себеби сиз 22 жыл бою ошол руханий дүйнөнү алып жүргөн, башкача айтканда маданияттын күзгүлөрү болгон улуу инсандар жөнүндө альтернатива деген сонун көрсөтүүнүн авторусуз. Биз да бүгүн сизди ушу кубануу менен ошол бүгүнкү замандаш залкар катары чакырып отурабыз. Чындыгында сиздин басып өткөн жол бүгүнкү жаштарга, өзгөчө ушул кино искусство тармагындагы маданияттын өзгөчө багыты болгон өнөргө келген жаштарга өрнөк. Сиздин ар бир тараткан ошол фильмдериңиз, ошол ар бир жазган мына биз билгенден ошо чыгармаларыңыздын өзү дагы өзгөчө бир мактоого татырлык. Биз сизди дагы да бар болгоңуз деп айткыбыз келет. Суроону ушудан баштасак, деги эле ушу балалыгыңызды эстегенде ат башын эстейсизби же кийинки баягы бала бакчага барган, орус тилдүү бала бакчага барган балалыгыңызды эстейсизби? Биринчиден, менин атамдын досу бар болчу. Ошо атам ат башта иштеп жүргөндө райисполком председатель болуп. Анын досу орус, обком секретары болуп. Полный деген, фамилиясы Полный деген. Экөө жакшы дос болчу да. Анан 42-жылы мен төрөлгөндө ошол как раз ошондо ошо досунун баласы летчик Геннадий погиб на фронте. А я родился. И ошо память о нем, мени Геннадий деп, досунун баласы. Аманат бир чоң ысым турбайбы? Ошон үчүн Геннадий деп. Мен ат башын көп эстейм. Биз кичинекей чагым ошо ат башта өтүп калды. Я помню свою первую учительницу, Лена Карповна, первый класс ошо ат башта барган. Орус тилдүү мектепке, э? Орус тилдүү мектепке ат башта барган. Анан баягы партияга аяка жиберсе, атам ошо жака көчтү, Нарынга, Чаякке, Фрунзага, кайта бир жака, тияка, бияка. Ошо менен семья ездила вместе с ним, а в основном мен шаарды өзүп калдым, тайкемдердин колунда. Мурунку Фрунзе шаарында. Фрунзе шаарында. Сиздин ошондо үй бүлөдө канча бала чоңойдуңуздар? 9. 9 бала. Канчанчысыз? Мен эркектердин улуусумун. Мен 3-чү, 4-чү ушундай, 4-чү. Абдан жакшы. Бир карасаң, ошол сиздин маданиятка келгениңиз советтик системадагы, башкача айтканда, компартияда кызмат кылган инсандын үй бүлөсүндө төрөлсөңүз, сиз партиялык жумуштарды аркалап эле башка жагына кетсеңиз деле болмок да. Бирок ушул кино искусствого, башкача айтканда, деги эле маданиятка кандайча ушу багыт алып калдыңыз? Жок, менин атам партийный кызматты иштесе дагы искусствону жакшы көрчү. Мен кичинекейимде көп залкар инсандардын тизесинде отуруп калдым. Мен Муса Баевдин тизесинде отурдум. Райкан Шүкүрбековдун тизесинде отурдум. Борончиевдин тизесинде отурдум. Ибрай Тумановдун тизесинде отуруп калдым. Көп мындай неметсе, ошон үчүн мен алардын биздин үйдө алар чогулуп ырдашчы, сүйлөшчү, они спорили, об искусстве говорили. Анан ошонун баарын угуп, я вырос в творческой среде. Даже один раз Каралаев был один раз. Анан мен фотографией занимался, рисовал и писал какие-то наивные рассказы свои детские.
Анан немелерди көп көрүп калышым, операторларды. Көп келишчи операторлар берет кийип алышып, камераны алып алышып, ошо тартып, мен ушундай ичимге ичимен чоңойгон ушундай оператор болсом, камераны алып, берет кийип алып, ушу кино тартсам деп эле ушундай такая мечта была. Каалоо тилегиңиз Да, болгон. Гикке кандай кетип калдыңыз? Анан 10 класс бүткөндө киностудияга келип иштедим. Ошол убакта ГИКке барыш үчүн 2 жыл иштеш керек болчу. Ошо мен киностудияга келип иштедим. Шаршен Усубалиев директор студия болчу, мен алды. Биринчи рабочий кылып алды, анан ассистент оператор, ассистент режиссер болуп 2 жыл иштеп, анан ГИКке барып өттүм. Ошондо киностудияга биринчи жолу келгенде дарбазанын жанында отурам, фотография, сүрөттөрүмдү, аңгемелеримди кармап алып мынтип, анан ушу короодо тияка базат, бияка базат, бир узун бойлуу, чачы мындай стиляга, узкий бир вельветовый шымды кийип алып, шесте важный. Анан мени көрүп алып, ты чё, пацан дейт. Мен айттым, мен бул жерге жумушка келдим. Ну-ка, фотография деп айтып атат, ошондо композиция, экспозиция деп мен биринчи жолу угушум мындай терминдерди. Анан ойлодум, бул операторго. Анан кетти, анан бир орус жигит кетип барат, келептир. Мен сурадым, оператор десем, нет, он позавчера устроился, помощник аккумуляторщика дейт. Нуртай Борбиев. Бизге жерде ошондо тамашалап калчубуз. Сен бухгалтерский бекер таштадың, ну-ка. Министр финансов болмоксуң. Мына көрдүңүзбү, тагдыр деген кызык. Анан экөөңүздөр барып, ал киши өтпөй калып, сиз өтүп кеттиңиз. Туурабы, Ооба, бир барганбыз. Тагдыр ошондой экен. Жакшы оператор болуп чыкты. Абдан. Кудай таала берген таланты бар экен. Жакшы татынакай кинолор тартты. Жакшы карды. Ооба. Туура айтасыз. Ичинде кир жок. Өзүмдай адамгерчиликтүү ошонусун сактап калды да. Ошого рахмат. Өтө кубанычтуусу дагы, анан бир чети таң калыштуу дагы да, сиздин эми мындай чыгармачыл жолуңузга түшүүңүзгө мына ошол Чыңгыз Айтматовдун болгондо дагы ал убакта Чыңгыз Айтматов деген ысым бул бир өзгөчө тарыхый. Ошол убакта эле ошондой баягы элдин баардыгы сыймыктанган инсан эмес беле. Анан ошол кишинин ошо сизге кайрылганы, жанагы дипломдук ишиңиз катары Саманчынын жолун тартуу боюнча ушул кандай бир сизди коркуткан жокпу? Кандай бул деген чоң жоопкерчилик да. Мен дагы, Роза, сиз билесизби, мен дагы таң калам. Почему мага киши Океевке мок предложить, Шамшиевке мок предложить, Убукеев бар болчу. Менден улуу келишкен. Алар менден мурун келишкен ГИКтен. Эң жашы сиз болуп атасыз. Эң жашы ошол плеядадан, эң жашы мен, ким дагы режиссерлор көп эле болчу да убакта. Хусейн Ибрагимов деген режиссер менден мурун келген. ГИКти бүтүп келгенде ичкем айтып калды да, гена ушу дипломный ишиңе Саманчынын жолун тарт. Биз ушундай чечтик. Сен курсовой учебный работаларыңды Союз кинематографисттерин Москвадан көрүп алыптыр да. Курстук иштериңиз ага чейин тартылып жүргөндөй, азыраак баягы кичинекей. ГИКте курсовые учебный немелерди тартышыбыз, учебный студия, анда студия Горькийде болчу. ГИК, студия Горький бир турат, почти бир здание. Мен айттым, чүкө мен колуман келеби вообще, мен анда 24-кө чыга элекмин, жаш чоң кино тарта элекмин, колуман келбей калса уят болуп калам, чүкө десем, жок, колуман келет деп батасын берди. Анан мен корктум, чынын айтканда. Анда өзүңүз билесиз, Совет убактысында Саманчынын жолу көп советтердин театрларында коюлган. Залкар актрисалар Талгонайда ойногон. Москвада, бөлөк республикаларда, союздарда. Бизде Куюкова эже ойночу, выдающаяся актриса. Анан ошондо чыккем айткан. Гена, менин бир суроом бар. Толгонайга Бакен
Кыдыкееваны тартып. А киши өзү каалаган. Мен да ошону сурайын деп аттым эле, кандайча Бакен эже. Мен деле ошондой. Мен айттым, мына взгляды сходятся, я тоже так хотел. И самое интересное, Роза, вы знаете, кинопроба баштадык да, кинопроба көпкө сөз кылды. Алиманга көп пробовать еттик, Толгонайга кимди чакырдым мен? Даркүл эжени. Ну, кинопробага тартыш керек дем, а киши как тартпайсың? Тартсам, тартылды. Тартылып анан мага мынтет Даркүл эже, эсимде бар. Ай, Гена, мен түшүнүп атам дейт. Сен мени баягы птичка үчүн чакырдың, баягы Даркүл таарынбасын, Даркүл театрда ойночу эле, анын үчүн тартпай калды, эл айтпасын деп чакырып койдуң. Мен түшүнүп атам, балам. Билесиң мен эмне деп айтам. Бакенден өтөрү жок деп. Вы знаете, я удивился. Кандай бийик талант, Казалось бы, она соперница, да? А здесь такой благородный, она выше этого стояла. Бакенден өтөрү жок экен, Бакен тартты. Жанагы өнөрлүү адамдар өзүнөн мыкты өнөрдү аркалаган адамды көрүп турат да, Мен карабайсызбы? ушундай сыймыктан калдым ошондо. Жүрөгү дагы кенен адамдар Да. чындыгындачы өзгөчө өнөрдү. Ошол Саманчынын жолундагы сиздин биринчи чоң баягы бир өнөрдөгү из калтырган ошол фильмиңиз сизге бир баягы байсалдуу жолго алады да, мындайча өтө ийгилик алып келди. Ошол эле учурдагы ошондогу тандалган актерлор, ошондогу сиздин режиссер катары көз карашыңызды чагылдырган операторлор, мисалы, ошондогу сиздин коллектив, бул эми кино деген бул коллективдин жумушу экен да. Бул команданын бир өнөрлүү адамдардын башы биригиш керек экен да. Ошолордон кимдерди эстелбей калды деп жүрөгүңүз ооруйбу ошол? Ушулар ушундай мыкты инсандар бар эле. Кийин деле мүмкүн башка фильмдерде деле, бирок биздин эми маданиятыбыз ушундай болуп атпайбы? Эстегенин убак келсе эстеп атабыз, эстебесек эстебей калып атабыз дегендей. Ушундай жүрөгүңүз ооруган инсандар барбы? Мисалы, мен билгенден биринчи эле ушу Бакен эжени айтат болушуңуз керек да. Себеби Бакен эженин кыргыз искусствосуна кошкон салымы өтө зор, бирок эмнегедир ошол кишинин деңгээлинде эстелбей калды деген көп сөз бар да. Сиз кандай дейсиз? Жок, эстелип эле атат Бакен эже. Просто Бакен эже при жизни была знаменита. Мен эсимде бар, көздүн карашы деген, караги деген, Зеницовка деген кинону тарткам да мен. Позже уже. Бакен эже в главной роли, специально написано для нее. Ашым Жакыпбекованын Дядюченко сценарийсин жазган. Фильмдин жарымысы Москвада происходит. Жарымысы Кыргызстанда. Баласынын аялы орус болуп, ошо Бакен эже Москвага келет, ошо. Келечекчен баягы басып өткөн сонун кадрлар бар эмеспи? Ооба, ошо. Ошону тартып жүргөндө биз Москвада бир жолу Бакен эже айтып калды, Бакен эженин келип Москвага артисттер чакырып кетип калчу кечинде конокко. Мен таң калчумун, оказывается, она была уже известная. Анан бир жолу мага айтып калды, Гена, жүрү менен конокко чакырып атат артисттер, бир тусовка болуп атат деп. Анан барып калдым. Барсам, такие знаменитости. Залкар инсандар. Залкар, Укмуш, ученицы Станиславского, ну сами уже как Станиславский, да. И ошондо ким бир тост айтып калды. Иннокентий Смоктуновский. Ошол айткан сөзү бар. Я хочу поднять тост за выдающуюся актрису второй половины 20 века Бакен. Он сам выдающийся. Мен ошондо таң калдым. Ошондо ойлодум, Бакен эженин баркын биз билбей жүргөн турбайбызбы? Мы просто привыкли к ней. Оказывается, баркты турбайбы ал киши. Өзүбүздүн жаныбызда жүргөн. Жаныбызда жүргөн, колдо бар артын баркы жок дегенде. Мисалы, Насыр Кытаев тартылган ошол Саманчынын жолунда турабы, Наскем анан Болот Бейшеналиевде тартылса керек эле. Болот Таттыбү тартылган да. Ошондо кызыктуу окуя болду. Анан эл жардам берип турду. Анда ошондо сохранились эл, которые видели войну, помнят. Чалдар, кемпирлер. Ошолор
өзүнчө консультант болуп турушту. Кел, мындай ыйлаган эмес, мындай араба болгон эмес, мындай чуркаган эмес дешип, өздөрү жардам берип, аттарын берип, өздөрү чуркап келип, анан баягы массовкага акча төлөчүбүз да, 3 сомдон. 3 по 3 рубля. Это большие деньги были. Бутылка водки, закуска, как говорится. Алчу эмес, кереги жок, балам. Ушу тартканыңа рахмат деп, ну все равно мы давали. Да. Вот анан былтыр бир жигит жолугуп калды. Жигит эмес, элден ашып калган. Звонить этип, мен жолугайынчы сизге деп. Анан айтты, мен тааныбай атасыз го, Кено айке. Баягы эсиңизде Саманчынын жолуна Кочкордун үстүндө Котуркуштак дегенде тартып атканда баягы Алиман төрөгөндө кыйкырат эмеспи бала. Ошо кыйкырган бала мен болчумун дейт. Төрөлүп аткан. Мени энем төрөп атканда сиздин жана звук операторуңуз ошо жаза коюптур. Жаза коюптур. Фильм ошол кыйкырган бала мен болчумун. Қазір мен елден ашып қалдым деп, мен таң қалып, мен дағы сыймықтанып неметіп кеттім. Ай, молодец деп, немесін жазбай қалып тұрмын. Телефон же адресін. Ошон атайымаға келіп, ошо жолығып. Бул эми кыргыздын маданиятына, дегеле тарыхында чоң бир өзгөчө орунда турган фильм. Биз аны көргөн сайын көзүбүзгө жаш алып, канча жолу көргөн сайын көргүбүз келет. Чынында баягы керемет, ошо кыргыздын керемети деген чын эле сөзгө абдан татыктуу да. Кийинки ошол жакшы чыгармачыл жолуңуз ошол Саманчыдан башталгандан кийинки фильмиңиз кайсы болду тартылган? Блокбастер, засада. Приключенческий. Үштүктө тарттык. Борьба с басмачеством 20-жылдарда засада. Но алда өзүнчө бир зрительский был такой фильм. Была драма, трагедия, материнское поле, да, засада такой, полуприключенческий, полу такой, что-то такое, намек на боевик такой. В 20-х годах, да. Потом была лучезарная улица, вся в улыбке, солнце, в юморе такой. И тогда я не думал о жанре. Бөлгөн эмессиз, э? Анан баягы постепенно опыт келе баштаганда, кичине улгая баштаганда, я начал, у меня стал появляться свой почерк, свое отношение. И я стал приверженцем драмы уже, авторского кино, такого авторского кино. И у меня пошли какие-то уже свое видение такое, понимаете, потом вот уже появилось «Приют для совершеннолетних», «Заговор», «Аномалия», потом «Карагыз», «Метаморфоза», «Исход». Это вот уже по стилю они одинаковые. Одинаковый и драма, да, и драма, и такая авторская. Бул кинолорго чейин өзүңүз айткандай, сиздин калемиңизге, автордук калемиңизге өтө жакын, бейнеңизге, таандык фильмдерге чейин сиздин «Көчө» деген фильмиңиз абдан ошо ар бир кыргызды мындай бир кубантуу менен кабыл алат да. Мырза Гапаров великолепный жазуучу, өзү түштүктөн ноокаттан тарттык, ноокат оштон. Мырза биз менен жүрдү съемкада, биз менен жүрдү. Мен бул жерде бир өзгөчөлүгү бар. Жерге биз билесиз да, көргөнсүз да, бүт залкардан чогулттум мен. Кинопроба болгон жок, просто чогулттум. Могу Аксакалга мукем болосуз, буга Бакен эже сиз болосуз, бул жерге Саатбек байке сиз, бул жерге сиз Насыр Кытаевичтен бар. Залкарлардын баарын чогултуп, кинопроба жазып эле, кинопробаны жана жаштарга жаздым. Чорону таптым ошондо. Чоро Думанаевди. 10 классты бүтүп, биз кинопроба жазып атсак, бир бала жүрөт, симпатичный. Ой, Беркеч, канча жаштасың десе, 17 жашта, по-моему. 17 жаш, он мектепти бүтүптүр. Кино тартыласың десем, уялып атам дейт. Уялбагын, давай, попробуем деп. Онда Чоро что-то раскрылся. Ушел фильм так легко снимался, потому что он был такой светлый. Анан бир өзгөчө бар. Экспериментировали, импровизировали артисттер.
Они все хулиганы, выдающиеся хулиганы были, Мукен баштап. Тамашакай. И bir сценаны мен репетиция кылып атсам, Мукен бөлекче айтып коет. Насыр Кытаевич аны чукуп бөлекче айтып коет. Бакен эже айгайлачы деп бөлек. И Мурза Гапаров дейді, Мурза айтты. Мен айттым, Мурза, смотри, что-то не по сценарию идет, диалогтары бөлекче болот десем, пусть они так, они хорошо делают деп. Импровизировали. Мен айттым, Муке, Бакен эже, импровизируйте. Бірдеме шығар, давайте, импровизируйте. Вы хорошо делаете, давайте. Это должен быть светлый, очень радостный фильм, очень радостный. Хватит хмурые там все эти проблемы. Пусть люди смотрят и радуются и солнцу, жизни, любви. Без комедии тарткан жоқпыз да. Он сам по себе, он такой, с улыбкой фильм, с улыбкой. Баяғы специально гүлдірелі, зрительді, смешить етелі деп задачи не было. Просто сам по себе вот так вышел. Ситуации такие были, ситуации там. Вот Наскем тиги чоро эко эртең менен эрте чоро сурап атпайбы, сизди эки жолу аял алгам дейт, туурабы десе, жок мен 4 жолу аял алгам дейт. Анан тиги чоро айтып атат, 4 жолу аны переживать эттиңиз десе, 4 жолу переживать. А потом он добавляет, говорит, эчтеке эмес. Балам, анан убактысы келгенде ар кайсы райондордо туугандарың менен таанышып неметип аласың. Анан дагы мен уктум, дагы бир сенин тууганың шаарда китеп жазмыш. Мурза Гафаровка деп, Мурза күлүп келип, пусть остается так деп. Просто вот так вот выходил, импровизационно. Өздөрү эркин, Өздөрү эркин, да, эркин. Жакшы болгон экен. Знаешь, от души. Негизи эми сиз баягы өзүңүз жогоруда айткандай ушундай залкарлар менен жүрдүңүз да. Булар менен аларды угуунун өзү деле өзүнчө бир майрам болуш керек. Анан мен көп нерсени үйрөндүм. Үйрөндүңүз да ошонун баарын. Просто үйрөндүм. Рахмат ушу тагдырга ушундай залкарларга мен жолугуп калгам. Ушул өзүңүздүн кесиптеш режиссерлоруңузду бир эскерип өтпөйсүзбү? Ошо сиз деле өтө баягы бир залкар режиссерлордун катарында жүрдүңүз да. Ошол сиз кимисинен эмнени үйрөнгүңүз келди? Же болбосо кимисинин ушундай бир ошол залкар режиссерлордун кинолорунан сиз өзүңүзчө бир почеркиңизди тапкыңыз келди да, өзүңүздүн туурабы? Любой режиссер ошентет да, любой режиссер. Бирок сиз мындай бир өзүңүз бирөөнү кумир катары туттуңузбу биздин режиссерлорду? Окуп жүргөндө орусча айтканда подражать этишибиз да. Мондай дүйнөдө реформатор режиссерлор, можно на пальцах пересчитать. Феллини, Антониони, Куросава, Бергман, Тарковский, Эйзенштейн, Чаплин, еще кто-то там, около 10 там, Бюнюэль. Ошондой да, ошолордун кинолорун баягы гиктен көрсөткөндө биз учебный, курсовой жумуштарыбызды тартып атканда подражать этишибиз. Все начинается с подражания. Молодой художник подражает взрослому, там, более опытному, классику подражает. Молодой фотограф подражает, молодой оператор, режиссер. Биз чтобы подражать, моим кумиром был Антониони, Куросава был, да, так, когда я студентом был. Потом стал Тарковский. Анан биз окуп жүргөндө мастерлер айтчу да, биз силерге ушундай умные слова будем говорить, вы талантливее не станете. Андан көрө ходите киностудия, Мосфильмге, студия Горькийге, павильондоруна барып, көрүп туруп, карап, наблюдайте, как работают мастера. У нас биздин студенческий билет ГИК позволял проходить на Мосфильм, на студию Горького. Анан барып ошо павильондордо жүрүп, как Райзман работает, как Рошаль работает, классики советского кино, как Тарковский работает. Там. Мы вот наблюдали, как они с актерами работают, как операторы выставляют свет, знаменитый Урусевский там, понимаете. Ошондон көп үлгү алдык биз. Ошондон.
А почерк со временем потом Кийинчерээк, уже потом сам приходит. Эми режиссерго эмне биринчи болуш керек? Сиздерге идея болуш керекпи же сценарий керекпи биринчи? Мен режиссер болом дегендер көп. Азыр деле көп могу Кыргызстанда. Каждый жумада bir премьера болуп атат. То бир мешок акча, то эртең күйөөгө тием, то эртең даярдалам, тигиндей мындай. Эми Кудай Таала бербесе, хоть 10 гигти бүтүп кел, все равно эчтеке чыкпайт. Мен бизде объединенный курс болчу да. Актер, режиссер менен бир объединенный курс. Вот, ошонун ичинде 20 режиссер болчубуз. 20 режиссердин 10 иностранцы. Болгария, Индия, Франция, арабы, вьетнамцы. Вот. И ошол аны Советтер Союзунан, советский. Ошол он режиссерлордон үчөөбүз эле тартып атабыз. Үчөөбүз эле. Бирөө Говорухин, депутат. Мы вместе учились, он был самый старший. А в ГИКке келгенде уже за плечами у него политехнический институт он кончил. Он геолог был будущий такой. Говорухин. И второй вот из Минска приезжал, Рубинчик деген жакында кайтыш болуп кетти. Таланттуу режиссер эле. Вот. А третий вот Кыргызстандан келген Геннадий Базаров. А калгандары каякта мен билбей да калдым. Кино тартыштуу, тарткан жок. Ушундай акылдуу, ушундай эрудированный москвичтер болчу да в основном. Так что Кудай Таала бербесе, Мунтабек деле гикти бүткөн жок да. Значит, свыше у него был талант уже в крови, в генах. Сценаристтер жөнүндө ар дайым ошо проблема да, мисалы көп эле маселе жөнөкөй эле бир тарыхый окуяга байланыштуу дейли. Ошол иш чараны, маданий эле иш чараны өткөрүш үчүн сценарий жазуу аябай кыйынга турат да. Демек сценарийди жазыш үчүн анын көркөм өнөрдө болгон өзүнүн бир дагы бир баягы кошумча таланты болуш керек да. Сиз мына режиссер катары бүтүп атсаңыз, видение, анан дагы сценарист болсоңуз, же атайын тияктан кошумча дагы сценарий жазуунун бир курсун бүтүрдүңүзбү, же өзүңүздөн эле? Өзүңүздөн эле. Мына ошол нерсенин баардыгы жана сиздин Айтматовго арнаган китебиңиздин чыгышына, орус тилинде жазылган бир топ повесттериңиздин жазылышына себепкер болгон болуш керек. Ошо жазуу, мындайча айтканда жазуучулук ишмердигиңиз качан башталды? Же болбосо ошол өзүңүз жазган повесттериңиз жөнүндө ошол китеп боюнча айтып берсеңиз? Окуп жүргөндө эле. Дневниктерди, аңгемелерди жазып, анан атам кайтыш болуп кеткенде мен бир нерсени билип алдым. Оказывается, он стихи писал. Значит, вот что-то передалось мне, да. Он не говорил никому. Даже мама не знала спокойно, что он стихи писал. Он потихоньку писал стихи. Очень такие... Жүрөгүндөгү, жан дүйнөсүндөгү нерсени жазган. Ну, никому не говорил. Это, видимо, его секрет был, да. И мен мангеме жазып жүрчүмүн да. А чикеме эми кимге сыймыктанабыз, чикеме сыймыктанбаган. Биз жакын болуп калдык да, мен көрүп жүрдүм, катышып жүрдүк ошо. Анан ошо ойлор келип, анан мен китеп жазып. Азыр деле улантып атасызбы анан? Вот, ошол китепти? Жок, жазуучулук ишмердигиңизди бирдеме жаза коюп атасызбы дагы? Жана мен жакында бир повесть бердим, издательство. Жаңы. Кабыл алышты, я обрадовался очень. Абдан жакшы болгон экен. Биз да күтөбүз. Аты кандай болду? Сеча. Сеча — это бой, это битва. Сеча по-старорусски. Биздин азыр өлкөнүн жашап аткан шартынан алыс кете албайбыз. Мисалы, сиз советтик системадагы идеологиянын, мындайча айтканда, жакшы каражаты катары, куралы катары бир топ ошол кинолордун кызмат кылганын жакшы билесиз да. Ошол убакта ошондой саясат бар эле дегендей, кино искусствосуна акча да бөлүнчү, ал ошол кино индустриясы жакшы колдонулчу, ошол эле учурда элди тарбиялоого
социализмге болгон мамилени өстүрүүгө дегендей. Бүгүнкү ушул эгемендүүлүктө ошондой максат барбы? Кандай деп ойлойсуз? Деги эле бүгүнкү биздин киноиндустрия маселеси кандай өзү сиздин оюңузча? Конечно, Совет өкмөтүнө чоң рахмат. Орысча айтканда, они нас учили бесплатно, лечили бесплатно. Анан илгери киного плановое же было советское хозяйство. Планово акча келип турчу постоянно. Анан конвейер, кинонун конвейери токточу эмес. 1,5-2 кино жылына кыргыз фильм чыгарып турчу. Жакшыбы, жаманбы чыгарып турчу. Азыр, конечно, жок. Эми сиз баягы ишмерсиз да, баары бир ошо жүрөгүңүз менен тынчып ошого макул болуп калбагандырсыз да. Барып ушул жерге барып айтып дегендей бул көйгөйдүчү. Ошондон бир жыйынтык болуп атабы? Биз айтып эле атабыз, Аскар Акаевичке да айттык, Бакиевдин убактысында да айттык, айтып эле атабыз, азыр деле айтып эле атабыз. Жанагы мен передачамда, программамда постоянно ошону айтам. Без духовности и культуры не может существовать государство. Не может существовать государство. Эми биз бүгүн баягы сөзүбүз менен айтканыбыз менен мындай реалдуу эч бир иш жылбай аткандай сезилет да. Ачык айткандачы, бүгүнкү күндө маданияттын акыбалы сиз жана жогоруда белгилегендей, илгери концерт барса дагы айылга бир өзүнчө майрам болчу да. Азыр эми искусство чеберлери деп айтылат, бирок чебер эч ким жок арасында. Анан демек бир сиздердей аксакалдар дагы өзүнүн сунушун айтып, же кандай, же мүмкүн ал сунуштар тиги жактан такыр эле суу кечпей атабы чындыгында эле кандай бир жолго барышыбыз керек го дейсиз, же унчукпай эле койсок деле болобу, кандай кылсак болот? Илгери любой колхозда өзүнүн клубу бар болчу. Эмесинде бар? Клубу бар болчу, самодеятельность бар болчу. Өздүк көркөм чыгармачылыгы деп, Советская держава, когда разрушилась, и клубы разрушились, и эти самодеятельности исчезли. Понимаете, вот. Менесинде бар, илгери такая была идеология, что творческих людей узнавали. Букем көчөдөн баратканда все вот так вот коридор образовывали, он проходил мимо. Бабисар эжен токтогул бир жерде жашачы, эртең менен студенттер, кыргыздар чогула калчы. Бабисар эжени көрүп калалы, жумушуна баратканда деп. Ал киши жумушуна жөө кетчү, мындай оперный театрга чыкканда кол чаап тур. Было такое время. Роза, знаете, айылдан таятам келгенде, таекелер, туугандар келгенде театрга алып бар дешчи. Театр вот азыр музей турбайбы, Фрунзен театр. Ошонун жерде кичинекей бир этаждуу театр болчу. Билет табыш өтө татаал. Лишний билет барбы деп театрга жакындаганда эле уже зрительдер турчу. И бир нерсе бар. Илгери ошол убакта театрга киргенде, знаете, какой запах стоял? Сүрсүгөн эт менен кымыздын запахы. Айылдан келгендер театрда толуп алышчу. Жаманов аксакал айтып берген. Ошол Аттеланы көрсөтүп атканда, Мукем Аттеланы ойноп, Муратбек Рыскулов Бакен эжени, Дездемонаны муунтуп атканда залдан кыйкырышчу дейт. Муке, Бакенде күнөө жок, тетиги сволочь барын кылган деп мага көрсөтчү дейт. Мен яган ойночумун. Элдердин кандай кабыл алуусу. Ошондой ишениччи. Анан театр биткенден кийин дагы каяка барасыңар десе, эми операга алып бар, Бибисараны бийлегенин көрөбүз деп. Андан кийин жүр эми ресторанга барып шампан ичели деп. Но зато ошол театрга баргандар айылга келгенде на целый год хватало воспоминания, разговор. Ой, театрга бардык, Мукем, Бакенди бекер муунтуп койду. Солчу экен да, Жаманов акмак турбайбы? Бибисара ушундай бийледи, учуп жүрдү тимелери. Ошол өнөр адамдары менен сыймыктанчы да.
тартып атканда эл чогулуп алчу. 100, 200, 300 эл чогулуп алчу. Азыр шаарда кино тартып атат бирөө, баягында бир жолу мимо проходит, эмне тартып атабы, тарткан жокпу, интерес жок никакой. Бул эми баягы технологиялык заманга байланыштуу болуп атабы, же адамдардын аң сезими өтө эле өсүп кетти, же кандай деп ойлойсуз? Я думаю, что это просто вот это вот Кайдыгерликпи? поколение, которое попало в ножницы перемен системы. Поколение 90-х. Чекем айткан бир жакшы сөзү бар. Безнравственность хуже войны деп. Сейчас просто процветает безнравственность, торжествует безнравственность. Бир жолу базарда келатсам, раматлык Асек агай Жумабаев кетип бараттыр толпада. Никто на него не обращает внимания, толкает. И мен ойлодум, если бы ушу элдер билсе, что этот маленький в возрасте уже человек с Комузом проехал 60 с лишним стран мира с Комузом и пел песни Атая, Мусы, там, кыргыз нурларын нурдап, и собирал такие залы и такие зрители им аплодировали. Мага я ошондо эсиме Болот Байкенин айткан сөзү бар, Минжилкиев. Бир жолу биз Америка учуп баратабыз дейт. А совет убактысында бир чоң ансамбль менен бир-эки кишини республикалардан кошуп койчу экен. Ошо Моисеевдин ансамбль менен Америкага учуп баратабыз дейт, самолетто отурат дейт. Асек Жумабаев экен дейт. Мен ойлодум дейт. Болот Байке айтып берип атат. Ну макул, Америкага келдик, Метрополитен операда. Ну, Моисеев это всемирно известный бийлеп беришет. Мен баягы бир-эки арияны ырдап берем. Ал Байкем эмнеге барат, Комуздун кармап деп. Келдик дейт. Моисеевдер бийлеп беришет дейт. Изысканная публика при фраках, бабочках. Анан мен бир-эки арияны ырдап бердим дейт. Анан Асек Байке чыкты дейт. Комуздун кармап алып, калпагын кийип алып, чүкөдөй болуп. Анан ойбу булду как удар. Зал тура алып, набит зал. Күйдүмчөк. Анан күйдүмчөк турду дейт. Мен көзүмөн жаш чыгып кетти экен дейт, сыймыктан. Жаман уялып кеттим, ойлонгон жер. Анан ошо кечинде бир бетөкө виски алып алып, номерине кирип кечирип сурадым дейт. Ага, кечирип коебуз, баягы биз Америка учуп баратканда ушундай жаман ойлор келди эле. Оказывается, сиз халкар ушундай сыймыктана турган агай турбайсызбы деп, анан экөөбүз вискини ичип ошондо мен билдим дейт. Анан мен Асек Байке жөнүндө альтернативаны тартып калдым да. Бир жолу Кытайдан учуп баратабыз дейт. Самолетка кирсем, менин местома бир чал отуруп алыптыр дейт. Асек Байке. Кет деп кууйдум дейт. Кет деп кууйсам, руководитель советской делегации мага айтат дейт. Асек, ты знаешь, кого прогнал? Хошимина прогнал. Бир жылдан кийин Вьетнамга барып, гастроль менен барып, Вьетнамдан ырдап калып, банкет болуп, ошондо Хошимин мени тааныды дейт. Я помню вас, который вы меня в самолете прогнали. Негизи ушул өнөргө өмүрүн ардаган инсандар мамлекеттин бир кароосунда болуш керек да. Чындыгында туурабы? Буга кошуласыз да? Опекать, биздин интеллектуальный потенциалы хрупкий очень. Ошон үчүн мамлекет опекать этип туруш керек. Карап туруш керек. Эл менен эркелетип туруш керек. Эркелетип. Жок дегенде жакшы сөзүн аябай. Эркелетип. Баягы Разаковдун убактысындай да. Баягы Гүлпай эже министр культуры Разаков агай первый секретарь болуп турганда ошондо расцвет болуп кетпеди. Шостаковичтер келип, айылдан алып келип, тиги жактан Мурат элилер келип, дегендей бар. Разаков
Каждый артистер вспоминает, ескі артистер дагы. Каждый премьерага барчу экен. Каждый премьера. Киносуна дагы, театрына Театрга, каждый. оперный театрга. Бизде театрга эч ким барбайт да. Сиз менен дагы бир маселе жөнүндө сүйлөшсөк, мына бүгүнкү учурда биз өзүбүзчө элбиз, өзүбүзчө мамлекетпиз. Бир топ улуттар жашаган баягы өлкөбүз. Биздин ушул мына жакын эле көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюнунда чындыгында кубанычтуу менен кабыл алдык, туурабы? Абдан жакшы. Бул эми баягы кыргыздардын бренди катары таанылат деген жакшы ойго келбедикпи? Деги эле сиз тил маселесине кандай карайсыз? Мына сиз өзүңүз орус тилдүү баягы өнөр инсаны катары ушу тил маселеси өтө эле курчуп бараткан жокпу же ошондой мамиле кылыш керек деп ойлойсузбу? Жок, тилге үйрөтүш керек балдарды, тилге үйрөтүш керек. Өз тилин билиш керек да. Өз тилин билбесе кайсы мамлекет болот? Ошо тилди билүүнүн бир өзүнүн методикалары болуш керек да, Бир рычагтары интерес дегендей. надо найти, бир интерес табыш керек. Мисалы жанагы Интерес башка табыш эле керек. батыштын мультфильмдерин азгырылыш үчүн алар сонун мультфильмдер чыгарып атпайбы? Ошон үчүн көрүп атпайлы? Ошондой бир каражат керек го дейм. Мүмкүн. Японцы, американцы келип, жарым жылда, бир жылда үйрөнүп алышат кыргызча. Мен бир немеге тарткам, бир американцты 10 жыл мурун, 15 жыл мурунбу, альтернатива программа. Кыргыздын укмуштай ырдап берди. Ооба, комузду да чертишип абдан. Кыргыздын. Анан бир жолу японцев встретил, японцы они. Бир жыл, бир жарым жылда кыргыз тилин укмуштай. Сүйлөп калды. Они с поговорками, со всякими разговаривают. Түкемнин үйүндө бир эки японецти жолугуп калдым. Түкемге барып калдым да жугуш менен. Ошондо бир эки жаш японецтер. Түкем айтып калды, мына коноктор келиптир Япониядан деп. Анан кыргызча сүйлөп атышат. Мисалы дагы бир маселе, мен бул тилди сураган себебим бүгүн бир маселе көтөрүлүп атат да, ушу кыргыз деген улутту алып салып эле графикасын паспорттан ушу кыргызстандык деп койсок деп атат. Ошого кандай карайсыз сиз ишмер катары, өнөр адамы катары? Жок, улутту алып коюш болбойт го дейм. Мен кыргыз болсом кыргыз болушум керек. Балам кыргыз болсо кыргыз. Сиздин оюңуз боюнча. Кыргыз. Ушундай болгону жакшы деп ойлойсуз. Национальность русский, национальность француз, национальность кыргыз. Андан это не национализм, это естественное. Сиз уруу маселесине кандай карайсыз? Же андай уруу жөнүндө маалыматтарыңыз кандай сиз? Азыр Кыргызстанда ушул абдан көбөйүп кетти да, баланча уруу, түкүнчө уруу деген. Ой, это я против. Я думаю, биз баарыбыз кыргызбыз, бир ынтымакта жашайлычы. Сиз өзүңүз жогоруда айтпадыңызбы, өзүмдүн бир почеркимди тапкандан кийинки тартылган фильмдер деп. Мындай караганда философиялык, драмалык, мисалы ошол эле метаморфоза, ошол эле аномалия, ошол эле Карагыз, ушул фильмдериңизди айтып берсеңиз. Аномалия совет убактысында тартылып калды. Мы предугадали, что произойдет потом. Так и произошло. Алдын ала, Так и произошло. «Приют для совершеннолетних» деген кинону про алкоголиков бир 3 жылча пробивать этип жүрдүм. Такыр совет убактысында болбой коюшту да. Какие бизде жок алкоголиктер, мындай идеология не позволяет деп жүрүп. Анан мен аны поиск кылып жазып, издал как поиск. Ошондон кийин Москвадагы редакторлар поддержка кылышып, анан только я начал снимать. Вот это самое. А аномалия просто ошол убакта аномалияны мен тартып бүткөндө, мана бүттүм аномалияны, съемкасын бүттүм дегенде распался Советский Союз. Я позвонил Госкино, мне алып келейинби, сдавать этейин десем, Гена, уже все, нет Советского Союза, можешь оставить себе. Вот, почему? Потому что ошол убакта уже пошло такое нравственное обнищание общества. Поэтому я делал аномалию. Это был крик души просто. Я своими фильмами не стараюсь учить жизнь. Я своими фильмами задаю вопросы. Почему? От чего? Чтобы зритель задумался. Я зрителя пытаюсь пригласить в собеседники, чтобы со мной
спорил зритель, размышлял со мной. И метаморфозы также. Понимаете, вот Карагыз сперва запретили показывать. Карагыз бүткенде статья появилась в вечерке. Карагыз как символ сегодняшнего Кыргызстана деген название. И вот это, видимо, подействовало. И запретили показывать. Но потом показали. Негизи эле өзүңүз эми баягы ошо ГИКти бүтүргөн адискөй режиссер катары мындай жүрөгүңүзгө жылуулук тартуулап, буйрусу ушул баланын келечеги бар, жолусу ушул инсан келечекте Кыргызга кереметтүү фильмдер жаратат деген бир режиссерлорду атай аласызбы? Жаштардан. Жок, бир эки фильм, жакшы фильм чыкты ошонун арасында. Салам Нью-Йорк. Анан бир суудан чыкты. Вот эки такой интересный чыкты. Ошо балдар кээ бирөөсү мен жолугуп калганда мен айтам, балдар, силер вам надо учиться. У вас нет знаний. Окуш керек. Адис катары билими жок, э? Билим жок, окуш керек. В ГИК езжайте, учитесь. Бүгүнкү маданиятыбыздын акыбалы, бүгүнкү маданиятка болгон, маданият саясатына болгон мамлекеттин бүгүнкү мамилеси сизди канааттандырабы? Мамлекет аракет кылып атат. Мамлекет. Аракет кылып атат. Вот илгери Совет убактысында биз эмнеден корду болчубуз? Цензурадан. Такая очень жестокая цензура. Когда кинематографисты о каких-то своих мыслях пытались сказать через метафоры там, и так далее, а писатели, как говорится, между строк донести до читателя свои мысли, свои наболевшие от цензуры. А казыр биз эмнеден от безразличия. Внимание керек болуп атат. Ой, бизге көп акчанын деле кереги жок. Бизге не надо нас озолотить. Внимание керек болуп атат. Чтобы биздин контролда. Да, биздин премьераларга, спектакльдерге, фильмдерге, концерттерге келип, көрүп, сүйлөшүп, сурап кандай, абалыңар кандай деп сурап койсо акчасын бербейли. Ошого рахмат айтабыз биз, ошого рахмат айтабыз. Если вдруг бир спектакльге же сиздин концертиңизге авторский, да, вдруг придет, скажет, в зале сидит президент с супругой, специально келди. Вы сразу вдохновитесь. Или мне скажут, да, или мне скажут, там, я снимаю кино, и мне там ассистенты скажут, дядя Гена, там президент приехал и наблюдает за нашими съемками. Это же я же окрылюсь. Мне это будет очень приятно, и группе будет приятно, и актерам будет приятно. Но это же и президенту интересно. Почему мог приезжать там Разахов, почему мог приезжать Кулатов, Мамбетов в свое время? Им же интересно это было. Өмүрүңүздү өнөргө арнадыңыз. Сиздин үй бүлөңүз аябай биз үчүн кызык. Ушунчалык кыйын профессияны же болбосо кесипти тандаган киши катары үй бүлөңүз жөнүндө айтып бербесеңиз болбойт. Үй бүлөм аялым ГИКти бүткөн. Аялым эконом-факты. Она считается по профессии организатор кинопроизводства. Это титрда пишется директор фильма. Вот, да, вот она ГИКти бүткөн. Вот, и эки кызым, бир балам бар. Балам художник. Ну, он в Словакии, в Словачке женился. Вот в Словакии немерем бар ошол жактан звонить этип турушат. Вот, а эки кызым в Германии, они граждане Германии, там учились, там остались. Вот, одна замуж вышла, тоже внучка у меня. Анан экөөңүздөр элесиздерби Кыргызстанда? Мы как молодожены. Ну, нам приезжают, дети приезжают.
Там каражат болуп калса, жена Сиздер барып ездит. деген. Мне нельзя летать после О, операции на ден сердце, соолуктан да. После операции на сердце. Они приезжают. Вот летом были, на Иссык-Куль ездили. Балдарыңыз анда кино тармагына анча Жок, көңүл бурбаптыр да? Бир кызым международных отношений бүткөн, бир кызым социология. Она работает, да, вообще. Баягы алган сыйлыктарыңыздын чекесин гана айттык десек болот. Себеби сиз катышпаган кандай деген сонун конкурстарды, фестивалдардын, кандай деген номинациялар жеңген сиздин фильмдериңиздин баардыгы, канчалаган баягы бир жүрөк кубанта турган лауреаттыкты жеңген кишисиз дегендей. Ушу кыргыз элине өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсо, мүмкүн бир чын эле үлгү катары, өрнөк катары айта турган кеп кеңешиңиз болсо дегендей, ушу элге кайрылсаңыз. Кыргыз элине рахмат, мен сыймыктанам биздин эл менен. Чыдамкер эл, ак көңүл эл, март эл. Ушул элди вот этим не надо пользоваться чиновникам, доверчивостью нашего народа, да, вот этой вот воспитанностью, вот, смиренностью нашего народа. Не надо пользоваться. Надо наоборот этим гордиться и помогать им. Вот, кыргыз эл. Азыр эле сиздерге келип атканда таксист менен сүйлөшүп келдим да. Бул таксисттер эл баарын билет экен да. Баарын билет экен да. Биз көрүп турабыз Кенебайке дейт. Могу депутаттарды кимиси чын, кимиси калып, анан 120 депутат бизге көп болуп кетет дейт мага таксист. Алакандай Кыргызстанга биздин налог менен жашап атышат да булар. Бизге бир 20-30 депутат жетишет эле деп. Вот они все түшүнөт. Я говорю, да, туура айтып атасыз, туура айтып атасыз. Ну, я говорю, булар иштеп атат да, все равно иштеп атышат да. Мен жакшы иштешсин, бири-бири менен урушпай, талашпай. Өзүңүзгө биз ден соолук каалайбыз эң башкысы. Рахмат. Аман болуңуз, ден соолукта ушул кыргыз элиңиздин жогоруда сиз белгилеген эң жакшы сапаттарын айтып атасыз. Айкөл, чыдамдуу, ошол эле учурда боорукер ушул кыргыз элибизде ушу биздин замандаш залкар инсандарыбыздын катарын толуктап аман эсен жүрө бериңиз дегибиз келет. Бизге келгениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен замандаш залкарлар көрсөтүүсү аягына чыгып олтурат. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, заманыбыздын залкар инсандардын бири, режиссер жана сценарист Геннадий Базаров болду. Саламатта калыңыздар.